Баланын тиши канча айынан баштап чыга баштайт? 5-6 айынан баштап жарылып башташы керек. Биринчи кезекте алдыңкы 2 тиши жарылат, андан кийин үстүнкү 2 тиши, ошондой эле андан кийин акырындап 7-8 ай болгондо, 9 ай болгондо үстүнкү 2 тиштин жанына дагы 2 тиш чыгат дагы, андан кийин астындагы тиштин жанына 2 тиш чыгат. 1 жаштагы баланын 8 тиши чыгышы керек нормада. Эгер баланын тиши адаттагыдан эртерээк же адаттагыдан кечирээк чыгып калса, кооптонуш керекпи? Кайсы маалда кооптонуп башташ керек? Көпчүлүк учурда эле ушундай да, биз айткан норма менен 5 айда, 6 айда тиши жарылган балдар чанда кезигет. Көпчүлүк баланын тиши 8 ай, 9 ай дегенде жарылып, кээ бир баланыкы 1 жашта жарылышы мүмкүн. Ошондой эле болушу мүмкүн, бала 4-5 ай болгондо тиши чыгып башташы мүмкүн. Бул кооптуу белгилердин катарына кирбейт. Бул учурда ата-эне кооптонуп сарсанаа болгонго болуп кереги жок. Бул баланын тишинин жарылуусу баланын организминдеги кальцийге байланыштуу. Бул болсо түзмө-түз эненин бойдо бардагы тамактануусуна байланыштуу. Бойдо барда эне туура тамактанышы керек, туура эс алышы керек, ошол маалда эле туура сыртта күндө көбүрөөк жүрүшү керек. Себеби адам сыртта жүргөндө, күндө жүргөндө, териге күн тийгенде ошол жерде витамин пайда болот, Д витамини пайда болот. Ошол баланын келечекте рахит болуусунун алдын алат дагы, ошондой эле тишинин туура өз учуруна жарылуусуна көмөк көргөзөт. Баланын тиши чыгып жатканын кандай белгилерден улам билсе болот? Бала ошол кезде эненин үрпүн тиштей баштайт. Эненин үрпүн тиштеп, баягы бүйлөсү кытышат деп коет да кыргыздарда деле. Колуна тийген нерсени эненин колуна алып, оозуна салып тиштегилеп, ошол тиштегенге аракет кыла баштайт да, ошол маалда акырын колдун учу менен байкап көрсө, катууланып калган болот. Бүлөлөрүн кармаганда. Бүйлөсүн кармаганда катуу болуп калат. Негизи биринчи астыңкы тиши чыгат да, биринчи тишке көбүрөөк бала тынчы жоктук кылат. Тынчы жок белги берет да. Тынчы кетип, калыптагыдан башкача өзүн башкача алып жүрөт да. Ыйлайт, түнкүсүн чырголоно башташы мүмкүн, чочой конушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк балдарда бул белгилери жок деле тиши чыгып калган учурлар болот. Кээ бир учурда эне жөн эле байкайт, тиштери жарылып, тиштери көрүнүп калганын байкап калат. Көпчүлүк балдар бул оору, болезненный процесс да, ооруткан процесс. Тиш жарылып чыгып аткан бала үчүн ооруткан процесс. Ошол себептен ошого жооп катары баланын организми температура көтөрүлүшү мүмкүн. Ошондой эле бала ар бир нерсеге ичи ооруйт баланыкы. Ар бир нерседе тамак ооруса да кээ бир баланыкы, көпчүлүк баланыкы ичи ооруйт да. Ошол сыяктуу эле тиши жарылганда баягы оорудан ичи бир аз өтүшү мүмкүн. Бул көпкө өтпөйт. 1-2 жолу союк өтүп кетиши мүмкүн, баягы демек ичинин өткөнүн дагы байкап турушу керек экен. Өтө көп өтпөйт, бирок 1-2 жолу суюк өтүшү мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда ал тынчы жоктук менен жана бир аз температурасынын көтөрүлүшү менен гана билинет да. Кээ бир балдарда мунун баары белгисиз, билинбей акырын эле өтүп кетет. Баланын тиши чыгып атканда атайын желим оюнчуктарды же болбосо чет элдик педиатрлар рекомендация кылат экен. Энеси деле өзүнүн колун таза жууп алып, тишин массаждап туруш керек, массаждап турса болот деп айтат экен. Анан сиздин буга пикириңиз кандай? Массаж кылып турушат керек. Биз жанагы кальцийлорду бар эмеспи, аптекаларда тоголок жана резинадан жасалган гель сыяктуу жумшак, катуу эмес. Ошондой нерсени алып балага берсе, ошол бала өзү да өйкөп, баягы тишинин жарылышына жардам берет да, батыраак жарылганга аракет жардам берет ошол нерсе. Ошол эле учурда бала тынчы кетип кыйналган маалда батыраак жарылып кетиш үчүн кээ бир балдар катуураак реакция берет. Тынчы кетип ыйлап, кээде эмчегинбей кыйналып, ошол учурда бизде камистат гель деген гель бар. Ошол оорганын басып кое турган гель да. Ошондой эле энеси колунун учуна стерильный бинтти байлап, ошол гель менен акырын массаж жасап койсо, ошол гель менен жарылганына да батыраак болот, анан ооруганы билинбей калат балага. Балага дискомфорт болбош үчүн ушундай кылсак болот, камистат гель менен. Баланын тиши чыгып атканда кайсы нерселерди такыр жасаганга болбойт? Тиши чыгып аткан учурдагы бала эгерде ошо тиши чыкканга реакция берсе, температурасы көтөрүлсө, тынчы кетип кыйналып атса, ошол маалда
демейде берип жүргөн тамактан сырткары кошумча тамак бербегенге аракет кылыш керек. Күнүмдүк режимин сактаганга аракет кылыш керек. Берип жүргөн тамагын улантып берип, мүмкүн болушунча баланы сыртка, эки жакка конокко алып барбаганга аракет кылган дурус. Баланын тишине качантан баштап кам көрүп башташ керек? Тишин тазалаганга үйрөтүшүбүз керек деп. Балага биринчи жана детский щеткалар бар, жумшак. Паста колдонбойбуз, жөн эле кайнак сууга тазалап жууп алып, жөн эле суу менен баланын тишин массаж сыяктуу кылып жууп башташыбыз керек 1 жаштан баштап. Чет мамлекеттерде баланын тишин биринчи тиши чыккандан баштап тазалап башташат экен. Биз ага азырынча өтө элекпиз, бирок биз балдарга, энелерге айтабыз, 1 жаштан баштап баланын тишин жуудурганга көндүрүш керек деп. Ошентип отуруп акырындап 2-3 жашка чыкканда детский пасталар менен жууп башташыбыз керек. Детский пастанын айырмачылыгы бала түкүрө албайт да, жутуп алган күндө дагы ал балага зыянсыз. Ошол себептен детский пасталар, балага арналган атай пасталарды колдонгула деп кеңеш беребиз энелерге. Баланын тишин туура жуудурганды үйрөтүш ар бир эненин милдети да. Туура кандай кылып жууш керек экенин эртең менен кечинде деп айтабыз. Ал эми башка мамлекеттерде, чет мамлекетте ар бир тамак ичкен сайын, мындайча айтканда 3 жолу тамак ичебиз да, 3 жолу тамактан кийин тишин жуушат. Тамактын калдыгы калып калса, бул өз көңдөйүндө тиштин бузулушуна алып келет. Ошол себептен ар бир тамак ичкен сайын тишти щетка менен жууп туруш керек.